Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, бүгүнкү силер менен болчу кыскача маек бул Золотая корона микрокредиттик уюму боюнча болмокчу. Токотер жери. Өткөн айда биз Золотая корона боюнча жаңы услугалар боюнча бир нече видеолорду чыгарып мекендештерге маалымат бергенбиз. Андан тышкары ошол акчасын төлөй албай аткан мекендештер Кыргызстандан кантип төлөсө болот деген жөнүндө да маалымат бергенбиз. Карыз болуп калган мекендештер кантип ошо карыздарын жоюу боюнча да маалымат бергенбиз. Мошенниктерге илинип калган боюнча ошо микрокредиттик уюмдар боюнча ал жөнүндө да маалымат бергенбиз. Ошол биздин видеолорду бир нече видеолорду чыгарып туруп, вырезка кылып туруп, мошенник кишилер ошо менин сүрөтүмдү коюп туруп, өздөрүнүн телефонун жазып туруп, ошо микрокредиттик алган уюмдардан Золотая коронадан алган акчаңарды жокко чыгарып беребиз деп телеграм каналдарга, YouTube каналдарга жарыя берип атыптыр. Биз алардын бүт баарын чыгарып байланышканга аракет кылдык. Биз менен эч ким байланышпай койду. Бүт материалдардын баарын топтоп атайын кызматкерлерге бердик. Алар азыр иштеп жатышат. Андан тышкары алардын YouTube каналын блокировка кылып койдук. Эми андан тышкары ошол менин видеомду алдыга кое алып туруп, телефонун жазып туруп, биз чыгарып беребиз дегендерге ишенбегиле мекендештер. Себеп деген ар бир жарнама чыгарып атканда, реклама чыгарып атканда, же бирөөнө сунуштап атканда биз сөзсүз түрдө, мен өзүмдүн ооз эки дагы сөзсүз түрдө телефонун ооз эки айтып туруп чыгарам. Себеп деген ошо мурда ооз эки айтпастан чыгарып койчу элек, ошо биздин видеону коюп, башка айрым недобросовестный адамдар ошону өзүнүн кызыкчылыгына иштеп кеткен учурлар болгон. Ошол себептен ар бир жарнаманы биз чыгараардын астында өзүбүз ооз эки айтып, телефонун айтып туруп чыгарабыз мекендештер. Ал ошо мошенниктер боюнча азыр атайын кызматкерлер иштеп атат. Жакын арада жыйынтык менен бизге чалабыз деп кепилдигин берип атышат, Кудай буюрса. Ошон үчүн ишенбеңиздер. Эми микрокредиттик уюмдар боюнча сөз башталып калды. Андан ары айта кетели, өткөндө жумада Владимир Владимирович Путин пресс-конференцияда айтты, ошо микрокредиттик уюмдарга шарт негизде жакшынакай түзүлүп атат, алар жабылышы ыктымал эмес деп. Когда будут ликвидированы микрофинансовые организации? А надо их ликвидировать. Вот, да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что если они злоупотребляют доверием людей, там, и еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно. Вот это правда. Ну, я еще раз обращу на это внимание. Я уже много раз говорил с соответствующими нашими финансовыми властями на то, как работают эти микрофинансовые организации. Посмотрим еще раз. Ошон үчүн микрокредиттик уюмдар Россия Федерациясында иштеп өз эмгегин алып кете берет деген ошондой сөз болду. Мошенниктерге кабылбаңыздар мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.